Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема жаштар кимдерден үлгү алат деген темада сүйлөшөбүз. Азыркы магазиндерде деле жашы жете электерге тамеки, арак сатканга тыюу салынган, ага карабай көп магазиндер сата беришет. Мен мисалы апамдан үлгү алам, анткени кыз болгондон кийин бул апасына жакын болот, атасына жакын болот дешет да, бирок апасынан көп нерсени үйрөнө алышат да. Эркектер, биздин эркектер энелерден үлгү алып, тамак кылып, биздин кыздар аталардан үлгү алып калды, тамеки чегип, эме кыла албай. Тамеки ичип, арак ичип жүргөндө бул бир гана жашоосуна нааразы болуш керек деп ойлойм, себеби алардын ата-энеси тамак, арак ич, тамеки чек деп эч качан тарбия берген эмес. Айрым ата-энелер ушул азыр баягы ушул аракка өздөрү жөнөтүшөт да, кыздарын, балдарын, анан ошондой адамдардан үлгү алса болот, анткени ушул Кыргызстаныбызда ушул арактан, тамекиден жылына 12-13 миң адам өлөт экен. Бунун негизи ата-энелер азыр тарбия бергенге вакыттары болбойт болуш керек дейм да. Биздин эжелер келатканда чын эже келатат деп бир кычыктап бир кечиз. Байкаштын чыгарысын азыр мугалимдер окуучулардан үлгү алып калганда, окуучулар келатканда мугалимдер качып калган да. Илгери окуучулар мугалимдерден корккон дегенде ал илгери тарбияны күчтүү берип, мектепте сабактарды аябай катуу берип, сабактарды аткарбаса, окуучулар доолага сүтүрүп салат экен, доска-пускаларчы. Бизден качпай эле чын эле биз окуучулардан качып калдык. Окуучум келди түп басайынчы, мын пас кетейин деген сыяктуу да. Депутаттардан үлгү алса болобу? Кээ бирлерин алса болот, бирок көбүнчөлөр эле мындай акча үчүн иштешет да, иштебейт деле. Жаңыдан гана чындыкты таап атам да. Өзүм азыркы кезде ошо 87-жылкы энелерим бар. Ошолордон үлгү алып жашап атам мен азыр. Ошолордон ыймандын жолун үйрөнүп, Баланы тарбиялаганда сөөгү меники эти сеники деп туруп устаздарына, эже агайларга берчи эле.